Башка урматтуу чакырылган коноктор, урматтуу райондун жетекчилери, биз бүгүн силерди чогулткан себебибиз ушу бир жакшылыктарды силер менен бөлүшөбүз деген оюбуз менен чакырып отурабыз. Сөзүмдүн башында ушул быйылкы биздин жылдын ушу бүтүрүүчүлөрү ошолорду бир куттуктап кетсемби деген оюм менен отурам. Анткени билесиңер, быйыл 11 классты биздин Каракулча району боюнча 762 бала бүтүрдү. Ошонун ичинен астыга ушул озуп чыккан балдарыбыз бар. Алар ушул бүгүн биз жерде залда отурушат. Анан эми силерге айтып кетейин, билим бул байлык, бул түгөнгүс байлык. Ошол байлыкты ушу колдон кармап, ошо колдон түшпөс болсун деп мен ушу бүгүн бүтүрүүчүлөргө айтып кетким келет. Ушу бүтүүчүлөрдүн баарын куттуктап кетким келет. Ушул жерде ошолорду окуткан мугалимдер отурат, ата-энелер чыгып отурат. Ошолорду бүгүн биз бир сыйлап алуу үчүн ушу силердин баарыңыздарды чыгып отурабыз. Анда биз ушу бир приказды окуп койсо, ушу биз башынан баштай берсек, бүгүн көп жакшылыктарыбыз бар, ушунун баарына күбө болуп кетсеңиздер деген ой менен отурам атайын. Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Акимдин буйругу Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталары, ыраазычылык каттары жана баалуу белектери менен сыйлоо жөнүндө буйрук кылам. 2020-2021 окуу жылында алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болгон Оразали Сайдилкановдун автордук гимназиялык мектебинин бүтүрүүчүсү Алайчиева Асылзат Бахтияровна Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын грамотасы менен сыйлалсын. Жана ага Акимдин эстелик кол сааты тапшырылсын. Ушу именной саат кылып отурабыз, ушул кызыбыздын кийин көңүлүндө калсын. Ушу Каракулчанын кызы деп кыз кенөшүлөр билесиңер, бул кыз киши монок киши дейт. Кайда гана болбосун биздин кызыбыз деп бактан түрөлү. Ушу Каракулчадан бир эстелик калсын деген оюбуз бар. Ошон үчүн атайын именной саат сатып койдук. Бул саат берсеңиздер табып коеюн. Келечегинде жакшы-жакшылыктарды каалап кетели. Ушул биздин жакшы бир кыргыздын намыскөр кыздарынан болгон тилектешпиз да. Алтыным ишиңде ийгилик болсун, дайым жакшылыктар болсун. Рахмат сага, ишиңде ийгилик болсун. 2020-2021 окуу жылында жалпы республикалык тесттен 212 балл алган Оразали Сайдилкановдун автордук гимназиясынын бүтүрүүчүсү Турганбаева Шерзадага Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын ыраазычылык каты тапшырылсын. Жана Акимдин эстелик кол сааты ыйгарылсын. окуу жылында жалпы республикалык тесттен 202 балл алган Оразали Сайдилкановдун автордук гимназиясынын бүтүрүүчүсү Токтомушев Кенжебекке райондук мамлекеттик администрациясынан ыраазычылык каты тапшырылсын. Жана Акимибиздин эстелик кол сааты ыйгарылсын. 2021 окуу жылында жалпы республикалык тесттен эң жогорку упай алган 192 балл алган Арыкбай Осмонов атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү Тойгонбаева Мадинага райондук мамлекеттик администрациясынын ыраазычылык каты жана Акимдин эстелик кол сааты тапшырылсын.
2020-2021 оқу жылында республикалық тесттен 192 бал алған Арықбай Осмонов атындағы орта мектебінің бітірушісі Сағынова Маликаға Қарақұлжа райондық мемлекеттік администрациясының разышылық хаты жана қол сааты ұйғарылсын. оқу жылында алтын тамға артықшылық аттестатына ие болған Оразали Сайылхановтың авторлық гимназиясының бітірушісі Алайчиева Асылзат Бақтияровнаның ата-енесіне Қарақұлжа райондық мемлекеттік администрациясының разышылық хаты ұйғарылсын. Алтын тамға артықшылық аттестатына ие болған Алайчиева Асылзат Бақтияровнаны оқытқан. Оразали Сайылхановтың автордық гимназиясының бітірушісі Алайчиева Асылзатты оқытқан ежекелеріне райондық мемлекеттік администрациясының мектебіне разышылық хаты ұйғарылсын. Директор барынша болсаңыз. Республикалық тесттен 212 бал алған Сайылхановтың автордық гимназиясының бітірушісі Тұрғанбаева Шерзаданың ата-енесіне райондық мемлекеттік администрациясының разышылық хаты ұйғарылсын. Жалпы республикалық тесттен 202 бал алған Оразали Сайылхановтың автордық гимназиясының бітірушісі Тоқтамушев Кенжебектің ата-енесіне райондық мемлекеттік администрациясының разышылық хаты ұйғарылсын. Республикалық тесттен ең жоғары ұпай алған Тұрғанбаева Шерзаданы Тоқтамушев Кенжебекті оқытқан Оразали Сайылхановтың автордық гимназиясының қырғыз тілі мұғалімі Маккадырова Зарылхан райондық мемлекеттік администрациясының разышылық хаты жана баалуу белеги ұйғарылсын. Республикалық тесттен ең жоғары ұпай алған Тұрғанбаева Шерзаданы Тоқтамушев Кенжебекті оқытқан Оразали Сайылхановтың автордық гимназиясының математика сабағы бойынша мұғалімі Ташбаева Шайыргүлгө райондық мемлекеттік администрациясының разышылық хаты жана баалуу белеги ұйғарылсын. Республикалық тесттен 192 бал алған Арықбай Осмонов атындағы орта мектебінің бітірушісі Тойғонбаева Мадинаның ата-енесіне райондық мемлекеттік администрациясының разышылық хаты ұйғарылсын. Республикалық тесттен 192 бал алған Арықбай Осмонов атындағы орта мектебінің бітірушісі Сағынова Маликаның ата-енесіне райондық мемлекеттік администрациясының разышылық хаты ұйғарылсын. Республикалық тесттен ең жоғары ұпай алған Тойғонбаева Мадинаны Сағынова Маликаны оқытқан Арықбай Осмонов атындағы орта мектебінің қырғыз тілі сабағы бойынша мұғалімі Қамшибекова Заркөкүлгө райондық мемлекеттік администрациясының разышылық хаты жана баалуу белеги ұйғарылсын. Республикалық тесттен ең жоғары ұпай алған Тойғонбаева Мадинаны Сағынова Маликаны оқытқан Арықбай Осмонов атындағы орта мектебінің математика сабағы бойынша мұғалімі Абдрахманова Нурияға райондық мемлекеттік администрациясының разышылық хаты жана баалуу белеги ұйғарылсын.
Кулжа райондық мемлекеттік администрациясының басшысы Аким Кенжебаев Аманхан Батырбекович. Урматтуу чакырылган коноктор, мен ушул жерде турган биринчиден ушу ата-энелерди куттуктап кетем да. Мына мугалим тарбия берет, билим берет, ата-энеси тарбия берет. Мына биргелешип ушу барган жердин баарынан суранып атабыз. Негизи келечегибиз жаштар биздин колубузда да. Мына ушуларды колдоп, мына бүгүн аябай жакшы бир үлгүлүү бир убакытка жеткенибизге биз өтө кубанычтабыз да. Аны эми биздин мугалимдерге мындай айткым келет да, Чыңгыз Айтматовдун жакшы айткан сөзү бар. Ушу мугалим деген сөздү мен ушу жылдыздын атына алтын тамга менен жазсам деген ой бар болчу да ушу Чыңгыз Айтматовдун. Анан ушу мугалимдер сиздерге рахмат. İşinizde iyilik olsun, bizim ballarga жакшы тарбия, жакшы деңгээлге жеттик. Аны эми 1-2-3 гана калып отурат билим берүү. Келиңиз, эми сиз дагы билим берүү жамаатында чоңуңуздар, сиздер базарга жетип кетиңиз. Кудайга шүгүр, биз Ош облусу боюнча Кара-Кулжа району акта калган жери жок, бирок көп жерге барсак бүт айтып атышат. Кара-Кулжа жагы ушу билим берүү акта калып атабыз депчи. Может быть, елді айтқан турадыр, бірақ Құдайға шүгір, өз эмгегибизди кылып, мугалимдерге өз аракеттерин кылып атат. Мен ойлойм, ошол үчүн ушул жетишкендерге жетип отурабыз деп турупчу. Бүгүн мен цифраны карап көрдүм, Ош облусу боюнча биздики Кудайга шүгүр, мына тест өткөзгөн боюнча орто жыйынтыгы боюнча биз 117 балда экенбиз. Бир гана Оштун мектебинен калтырбыз, эми калган жагынан Оштун астында эле экенбиз, Кудайга шүгүр. Бирок билим берүү жагын жакшы узартабыз, Кудайга шүгүр. Hürmetli tuğanlar, hürmetli jыйындын катышчылары, hürmetli Аманхан Батырбекович, сизге чоң ыраазычылык билдирем. Жеке өзүмдүн атыман, жалпы райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан, эми чындыгында билим берүү сөз бүгүнкү күндө келечекти элестетүү кыйын да. Анын үстүнө ошол мамлекеттин өнүгүшү билимдүү жаштардын гана колунда. Ушул билим берүүнү көтөрөм деген бизде атуулдар чыгып атат. Ошон үчүн Сайдылханов Кадыр деген биздин жакшы спонсорубуз бар. Мына жылда ушу $5000 чейин ушу жалпы республикалык тесттен эң жогорку упай алган район боюнча окуучуларга сыйлык берип келе жатат. Алардын да биз тизмесин ошол спонсорубузга бердик. Бүгүнкү күндө ал Кавказда жүрүп атат. Келсе Кудай калса берет. Андан сырткары Өмүрзаков Абай деген дагы спонсорубуз бар. Мына Каргочкор айыл өкмөтү боюнча быйылкы окуу жылында Каргочкор мектебинин айыл өкмөтүнүн 3 мектебибиз бар. Ошондой 150 упайдан жогору алган окуучуларга канча болсо дагы чеги жок спонсор болуп атат. Биз ошо 5 окуучунун тизмесин бердик. Анан кийин 10 окуучунун тизмесин бердик. Ар бирине $200 мугалимдерине дагы окуучуларга дагы ушундай спонсорлук болуп атат. Башка дагы спонсорлор бара-бара ушу билим берүүгө инвестиция салам деген спонсорлор көбөйүп атат. Негизи кыргыздын бир жакшы сөзү бар, билесиңер, карысы бардын ырысы бар депчи. Биздердин аксакалдар кеңешинин төрагасы турат, аксакалдарга да бир сөз берели. Бир ушу ата-энелерге, мугалимдерге бир өз каалооңузду ушу аксакалдардын атынан бир айтып кетсеңиз деген ойда. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү сыйлыктын ээлери биздин ушул Ош облусунун Кыргызстандагы билим берүү системасындагы биздин акылдуу, акыл эстүү уул кыздардын неберелерин чоңойтуп аткан экенбиз. Кудай таала ушу окуткан эжекелерине, мугалимдерине, ата-энелерине Алла таала бекем денсаулык берсин. Кудай таала мындан өмүрүндө ушу жаштарыбыз, ушу бүгүнкү биздин жыйындын катышуучулары, бүгүнкү ушу уюштуруучулар, бүгүнкү биздин жетекчибиздин айткан сөздөрү кулагында болуп, ушундай алдын катарда болуп жүрө берели. Илим билимдин чеги жок деп айтып атат. Туура. Кудай таала ушу мындай саамалык быйыл гана болуп атат. Мындай топтарды бардык эле мекемелерде, бардык эле иштерге ушинтип, көңүлдөрүн көтөрүп, маананы бийиктетип койсок, иш аракетине дагы, эркек аракетине да жардам болот. Бар болгула Кудай таала өмүрүңө берген Кудай таала тилек максатыңа жеткиле. Аллаху акбар. Мен дайыр жолу ошо биздин бүтүрүүчүлөр, урматтуу биздин балдарыбыз, силердин келечегиңер кең, мына мынча эл көрүп турат. Кара-Кулжа эли көрүп турат силерди.
şu Kırgızdın bir namuslu kızlar balları bolsoңуздар деген тиректи айтып бердим да işimiz ийгиликтүү болуp дайым ушу Карагылжаны уят кылбаган şu биздин кыздар балдардан болсоңор деп тиректешмин да. Эми сөзүм акырында урматтуу ата-энелер, урматтуу мугалимдер, силердин эмгегиңерге рахмат. İşingерде ийгилик болсун. Мындан кийин ушу жыл сайын силерди астында bir inisiyatifa kılsak, şu götürsök, bizden sponsorlarımız da var iken, Karagılcan tımballar var iken, şu bilim cağın birinci götürüp geçsek mi degen oyumuz var da, daim işinlerge ilgilik, ata-eneler rahmat sizler, şu yaxşı ballarını özdürüp, yaxşı tarbiye verenlerge, muhallimler sizler bilim bergenlerge rahmat. Daim canım onu çağ koyalım bizlerin rahmat arkadaşlar. Men düşünüp atam, biz programma men götüreli, andan keyin aylık ökmötörüstö da sıylıklar var eken, anın içinde ayak janı dair sıylı olalı. Anda hazır men ekinci bir punkt ötküm gelip oturat. Urmattуу meditsina kızmatkerleri, salamat saktоо kızmatkerleri. Mına jakында professionalный mayramlar oldu. Men sizlerdi da uşu mayramlar men kutlap ketүүгө уруксат эткиле, sizlerdi uşu elдин атынан Mına bir çoğun kolektif attan şu meditsina kızmatkerlerini kutlap ketүүгө уруксат etsinler. İşingerde ийгилик болсун, дайым жакшылык болсун. Өзүңөр көрүп турасыңар, жанагы 100 жылда bir келген апат дейличи. Былтырдан бери ушу апат менен кыйналып отурабыз. Көрүп атасыңар өзүңөр. Ошого карабастан өзүңөрдүн зор эмгегиңерди кылып атасыңар. Мен көрүп атам аны мына күнүгө информация алып атабыз, кандай болуп атабыз. Öz ömrüңөрдү сайып берип, элдин тынччылыгы, элдин ден соолугу деп кызмат кылып атасыңар. Биз бүгүн ошон үчүн атайын элек, мынакей бүгүнкү келген министерстводон, областтын, өзүбүздүн ушу бір ардак грамоталарыбыз, сыйлыктарыбыз бар. Анда ошону берип коюуга уруксат этиңиздер, медициналык майрамыңыздар куттуу болсун. Кыргызча райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталар менен сыйлоо жөнүндө буйрук кылам. 1 iyul Kırgız Respublikasının meditsina kızmatkerlerini kesip günde kırata. Kalktı meditsinalık jaktan teylöödө жараткан ийгиликтери жана көп жылдык үзүлгөн эмгектери үчүн төмөндөгүлөр Карагылжа райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланышсын. Каракочкор жандандыруу жана калыбына келтире дарылуу борборунун медайымы Osmanova Toktogül Süleymanovna сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен Карагылжа райондук жалпы дарыгердик практика борборунун аптека башчысы Сарипов Козубай Сарипович сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен Карагылжа райондук жалпы дарыгердик практика борборунун гинекология бөлүмүнүн улуу акушеркасы Кайымова Жумагүл Адамбаевна сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен өзгөн район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкери Төрөева Айнура Төрөевна сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен Карагылжа райондук жалпы дарыгердик практика борборунун номер 17 Лайтала айылдык үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун үй-бүлөлүк дарыгери Алимбеков Салембек Алимбекович сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен Карагылжа райондук жалпы дарыгердик практика борборунун чоңдорду жандандыруу бөлүмүнүн кенже кызматкери Аширова Бактыгүл Жанибековна сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен Карагылжа райондук жалпы дарыгердик практика борборунун Көңдүк фабынын үй-бүлөлүк медайымы Абдыраева Бүйсайра Ильязовна сыйлансын. Ошондой эле грамота менен Карагылжа райондук жалпы дарыгердик практика борборунун номер 15 Көгарт айылдык үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун кенже кызматкери Жусуева Рускүл Абдыраевна сыйлансын. Ошондой эле грамота менен Карагылжа райондук жалпы практикалык дарыгерлик борборунун Тиш эмкана бөлүмүнүн кенже кызматкери Тулекеева Макыш Калбетовна сыйлансын.
Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Кенжебаев Аманхан Батырбекович. Акимдин экинчи буйругу Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйлоо жөнүндө. 1-iyul Кыргыз Республикасынын медицина кызматкерлеринин кесиптик күнүнө карата калкты дары-дармек менен камсыз кылууда жараткан ийгиликтери жана көп жылдык үзүрлүү эмгектери үчүн төмөндөгү аптека кызматкерлери Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланышсын. Каракулча райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун аптекары Таштанова Динара сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен Каракулча айлык аймагынын Каракулча айылындагы Улукман дарыканасынын башчысы Разакова Чолпон Жаныбековна сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен Каракулча айлык аймагынын Каракулча айылындагы Улукман дарыканасынын фармацевти Танабаева Дарьякан Сагынбаевна сыйлансын. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жарасул Осмоналиевич Абдраимовдун буйругуна ылайык Ош облусунун саламаттыкты сактоосуна кошкон чоң салымы үчүн төмөндөгүлөр Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы жана акчалай сыйлыктары менен сыйланышсын. Мамытбек Жунусов атындагы Каракулча райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Кадырова Адылаткан Аким Кулдонго сыйлансын. Ушундай эле ардак грамота менен Каракулча райондук дарыгерлик практика борборунун амбулатордук диагностикалык бөлүмүнүн дарыгери Таштанбекова Фаридакан Ураимовна сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен карагочкор жандандыруу жана калыбына келтире дарылоо боюнча борборунун медайымы Абдрахманова Арабархан Абдрахмановна сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен өзгөн район аралык оорулардын алдын алуу жана Мусиек борборунун Каракулча райондук бөлүмүнүн дарыгери Осмолов Элиас Маматалиевич сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен номер 17 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси Алимбеков Салимбек Алимбекович сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен жетимтөбө капынын башчысы Маткадырова Зура сыйлансын. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министринин буйругуна ылайык Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоосунун өнүгүшүнө кошкон чоң салымдар үчүн төмөндөгүлөргө Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери төш белгилери ыйгарылсын. Каракулча райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун кабыл алуу бөлүмүнүн медайымы Маткасыбова Маликиге төш белги тапшырылсын. Ошондой эле төш белги Каракулча райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун балдар бөлүмүнүн мээрбаны Сатыбалдыева Уриятка тапшырылсын. Ошондой эле төш белги Каракулча райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун амбулатордук дарылоо бөлүмүнүн медайымы Акыбаева Изанга тапшырылсын. Ошондой эле төш белги Каракулча райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун номер 5 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси Батырова Чынарага тапшырылсын. Ошондой эле төш белги
Каракулча райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун номер 1 үй бүлөлүк дарыгер тобунун үй бүлөлүк медайымы Жунусова Каракыз Жунусовага тапшырылсын. Жунусова Каракыз же барбы? Ошондой эле Төшпелге Каракулча райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун тиш эмканасынын улуу медайымы Ибраимова Калыска тапшырылсын. Ошондой эле Төшпелге Каракулча райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун хирургия бөлүмүнүн мээрбаны Токтосунова Шайыр Токтосуновага тапшырылсын. Ошондой эле Төшпелге Каракулча райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун хирургия бөлүмүнүн улуу мээрбаны Өмүралиева Нургүлгө тапшырылсын. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министринин ардак грамотасы менен төмөндөгүлөр сыйланышсын. Каракулча райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун кабыл алуу бөлүмүнүн дарыгери Еришев Ибраим Еришевичке ардак грамота тапшырылсын. Ошондой эле ардак грамота Каракулча райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун амбулатордук дарылоо бөлүмүнүн медайымы Азимбаева Ырыска тапшырылсын. Ошондой эле ардак грамота Каракулча райондук министрлерге бар, ол дарыгерлик практика борборунун амбулатордук дарылоо медайымы Бекмаматова Айтайхан Бекмаматовага тапшырылсын. Медицина кызматкерлеринин кесиптик күнүнө карата калкты медициналык жактан тейлөөдө жараткан ийгиликтери үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо кызматкерлеринин Ош областы боюнча кесиптик кошунунун төрайымчысынын буйругуна ылайык Каракочкор жандандыруу жана калыбына келтирүү дарылоо борборунун директору Асиева Мухабат ардак грамота менен сыйлансын. Ошондой эле кесиптик кошунун ардак грамотасы менен Каналуу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Абдыкадырова Мамазакир сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен номер 1 үй бүлөлүк дарыгер тобунун дарыгери Болотбекова Зура сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен тиш эмканасынын дарыгери Пазылов Медер сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө боюнча адис Бакиров Рустам сыйлансын. Кечиресиздер, мен жанагы азыркы тапшырылган сыйлыктар бул координатордун грамоталары экен. Эми кесиптик кошундун төрагасынын буйругуна ылайык Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо кызматкерлеринин кесиптик күнүнө карата ичинде жараткан ийгиликтери жана көп жылдык үзүлдүү эмгектери үчүн төмөндөгүлөргө кесиптик кошундар бирлигинин ардак грамотасы тапшырылсын. Каракулча райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун терапия бөлүмүнүн медайымы Сагынбаева Гүлнарага тапшырылсын. Тиш дарылоо боюнча дарыгери Кубанычбек кызы Жайнагүлгө тапшырылсын. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин президиумунун төрагасынын буйругуна ылайык үзүрлүү эмгеги жана жогорку профессионалдуулугу үчүн ардак грамота менен жана акчалай сыйлык менен диагностикалык борборунун тери оорулары боюнча медайымы Мырзакматова Батмакан Абидиновна сыйлансын.
Kırgız Respublikasının Tiş Dargirlerinin Asosiyasyasının prezidenti, meditsina ilimlerinin doçenti, profesör Kalbaевтың buyruguna ылайык саламаттыкты сактоонун өнүгүшүнө кошкон жана жогорку кесиптик чеберчилиги үчүн Кыргыз Республикасынын Тиш Даргерлеринин Ассоциациясынын ардак грамотасы менен Токтобердиев Замирбек Абды Момунович сыйлансын. Бұл профессор Макнатер, ол жағы болады. Ошондой эле ардак грамота менен Сабырбек Уулу Залкарбек сыйлансын. Кыргыз Республикасынын Каржы министринин буйругуна ылайык. Каржы министринин буйругуна ылайык Каракулча райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун башкы эсепчиси Ташиев Мамадиса Исмаиловичке Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин Кыргыз Республикасынын финансылык экономикалык кызматынын отличниги төш белгиси тапшырылсын. Урматтуу милиция кызматкерлери, өзүңөр көрдүңөр, силердин эмгегиңерди биз эле эмес. Мына Жарасыл Османович дагы Ош областынын губернатору өзүнүн грамоталарын берип жиберди. Министр берип жиберди, профессорлор берип жиберди. Ошон үчүн бүгүнкү алган сыйлыгыңар кут болсун. Анан мен бул зикир чалышы чыгырсам болбойт, зикир чалыш керек, бул сиздин майрамыңыз эмеспи? Эл журтту бир келип Урматтуу кесиптештерим, урматтуу агайлар, эжекелер, урматтуу бүгүнкү ушул жыйындын катышуучулары. Мына бүгүн Аманхан Батырбек өзү келгенде айткандай, мен биринчи ушул билим берүү тармагы менен оорукананын медицина кызматкерлеринин кызматтарын мен баалай билишим керек. Мен ошолорду көтөрө билишим керек деген өзүнүн айткан сөзүнүн мына башталышы болуп атат. Бардыгыбыздын башыбызды бириктирип бүгүн мына мугалимдердин бүгүнкү жетишкендиктер менен мугалимдер бизге канат билим берип канатыбызга канат кошкон. Ал эми медицина кызматкерлери бизди тарбиялап өстүргөн болсоңуздар, биз сиздердин ден соолугуңуздарды коргоп беребиз деп мына бүгүнкү күндө салтанаттуу күндө дагы бир жолу белгилеп отурабыз. Ушул бүгүнкү жетишкендиктердин баардыгы апаат күндөрдө илдет, оор илдеттердин күнүндө отурабыз. Ушул күндө биздин медицина кызматкерлери күндөбөй, түндөбөй, оорудун сыркадындабай, кайсы мезгилде болбосун ушул баардык жакындан жардам берип, жардам көрсөтүп келетишат. Урматтуу ушул менин кесиптештерим, мен сиздер менен абдан сыймыктанам. Мына бүгүнкү күнү сыймыгыбызды тең бөлүшүп, бүгүн келип бизден ушул жаңы акимибиз, жаңы акимдин орунбасары Талантбек Тойчиевич баш болуп, баардыгы өздөрүнүн колдору менен сыйлыктарды тапшырып берүү бул биз үчүн абдан чоң сыймык деп ойлойм. Бул биздин иштеп аткан ишибизге ийгиликтерди жаратат, күчүбүзгө күч, демибизге дем кошот деген ойдомун. Ошон үчүн урматтуу кесиптештерим, баардыгыңыздардын майрамыңыздар кут болсун. Бул майрамдык маалай бир эле бүгүн эмес, мындан кийинки кылган ишибизде дагы майрамдык маалай менен жаңы дем күч менен калкыбыздын ден соолугун чыңдоого аракет кылып жүрөлү. Сиздерге урматтуу ушул Аманхан Батырбекович, Талантбек Тойчиевич, сиздерге чоң рахмат. Биз баардыгыбызды бириктирип бүгүн сүйүнүчүбүздү тең бөлүштүрүп койгонуңуздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Баардыгыңыздарга ден соолук, ишиңиздерди ийгилик, Аллах араланган жетишкендиктерди каалайм. Рахмат. Талантбек Тойчиевич, Мусаевич келгиле, райондун жетекчилери Мусаевич менен келгиле чогуу. Мынакей билим берүү жагы, менин жанымда чогуу иштешип аткан билерде силерди жетекчилердин атынан куттуктап кетсин, анда биринчи Талантбек Тойчиевич келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Биринчи кезекте ушул бизге билим берип, биздин келечек муундарды тарбиялап өстүрүп аткан мугалимдерге рахмат айтып кетели. Ушул тесттин жыйынтыгы менен биз
райондун атынан баалуу белектерди тапшырайлы деп чечтик эле. Карап көрсөк, Ош областында биздин Кара-Кулжа району өтө эле артта экенбиз деп ойлодук эле, бирок элдин санына, окуучулардын санына салыштырып келгенде биз жакшы эле экенбиз. Урматтуу жыйындын катчылары, мына баардык ушу отургандар бар жолдор майрамыздар менен ушу билим алып, мынакей мекеме жетектеп, медицинанын тармакты тейлеп, элге кызмат кылып атасыздар. Билим берүү тармагы мынакей бизге абдан жакшылыкка сүйүнүчтүү тартылып отурат. Биздин сүйүнүчүбүз ушу 5 балабыз биздин Кыргызстанга атактан кызды чыгарган ушу 5 угулду. Ага чейин буга чейинки иштеген мугалимдер, мына аракет кылган мектеп дирекцияларын караңыздар. Бир мектептен 3-өө, бир мектептен 2-өө, бир мектепте ушундай бир тарбиялап жетишейин деген ойду мына бүгүн көрүп, эми дагы эске алар дедик да. Ушудан бир эске алып, мен да ушундай ушу катарга турсам, ушу дирекциясы же болсо эжеке мен да катарда болсом деген ойдо болсо керек деген тилектешмин. Анан ушу мына айыл өкмөттөр ушу баарыңыздар турасыздар, сиздер менен ушу биргеликте мектеп дирекцияларына ушу окуучуларыбызды колдосок, биздин урмат сыйга бөлө турган ушу окуучуларыбыз, эже агайларыбыз, ушу окуучуларыбыз алган билими кут болсун, ак жолтой болсун, ден соолдору бекем болсун, биздин Кыргызстан үчүн, элибизге, журтубузга кызмат кыла берсин бүтүрүүчүлөрүбүз. Дагы жолуңарыңыз кут болсун. Рахмат. Зикри чабыстын өзүнүн дагы сыйлыктары бар экен, анда түз эле бүтүрүп салбайлы, Сиздер өзүңүздөр ушул таркап берсеңер жакшы болот. Жок, эми сиз менен жол таркатып келдилер. Эми чыдагыла, бүтүрөлү, Кара-Кулжа районунун Мамытбек Жунусов атындагы жалпы дарыгерлердик практикалык борборунун директорунун 79-чу буйрук 2020 жылы июль айында саламаттык сактоо кызматкерлеринин майрамына карата медицина кызматкерлеринин көп жылдык үзүрлүү эмгектери жана жараткан ийгиликтери менен сыйлоо үчүн төмөндөгүдөй буйрук беремин. Кара-Кулжа районунун Мамытбек Жунусов атындагы жалпы дарыгерлер практикалык борборунун ардак грамотасы менен төмөндөгүлөр сыйланат. Азимбаева Шуру кыз, төрөт бөлүмүнүн мээрбаны. Акматалиева Гүлгакы, лаборатория бөлүмүнүн улуу лаборанткасы. Курманбаева Нуржамал, кир жуучу бөлүмүнүн кенже кызматкери. Сарыбаева Бибигүл, сынык жарат бөлүмүнүн мээрбаны. Курманбаева Айнаш, ССО бөлүмүнүн кенже кызматкери. Жумаева Гүлжамал, номер 3-чү үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун үй бүлөлүк мээрбаны. Азимбаева Гүлбарчын, коммунизм фактын башчысы. Абдымамунова Канымжан, номер 13-чү үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун башчысы. Абдымамунова Канымжан да жок болсо керек. Шананов Исмаил, оорукананын айдоочусу. Рашидова Чолпон, номер 2-чү үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун акушеркасы. Медеров Абдырахман, Мураталиев фактын башчысы. Гүлан кызы Нургүл, ФАП Сары Таштын башчысы. Кожоева Бурганбу, номер 14-чү УДТнын акушеркасы. Арапова Мисраткан, оорукананын кампа башчысы. Абдыкадырова Асылкан, оорукананын кассири. Алимбай кызы Токтоган, номер 16-чы УДТнын мээрбаны. Сагынбаева Жаңыл, Бор бөлүмүнүн мээрбаны. Ошондой эле Кара-Кулжа районунун
Мамытбек Жунусов атындагы жалпы дарыгердик практикалык борборунун төмөнкү медициналык кызматкерлери акчалай сыйлыктар менен сыйланат. Кенжебаев Эрали, оорукананын айдоочусу. Чокоева Сайрагүл, оорукананын эсепчиси. Мамедова Канымбү, терапия бөлүмүнүн кенже кызматкери. Абдулдаева Даткайым, неврология бөлүмүнүн кенже кызматкери. Кылычев Тагайбек, оорукананын электриги. Сарбалаева Максуда, номер 8 УДТнын мейрбаны. Осмонова Гүлүмкан, номер 9 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун мейрбаны. Даткабек кызы Гүлна Гүлбара, амбулаторлук бөлүмүнүн оператору. Модуева Мерим, администрация бөлүмүнүн кенже кызматкери. Саипов Камелбек, Алтын күрөк ФАПтын башчысы. Таштанбеков Адыл, тез жардам бөлүмүнүн айдоочусу. Элинова Назгүл, ФАП кеңештин башчысы. Календеров Жумакадыр, тез жардам бөлүмүнүн айдоочусу. Батаев Асанали, оорукананын кароолу. Тендикеева Зура, номер 7 УДТнын акушеркасы. Гайымбердиева Чынара, кан алуу бөлүмүнүн мейрбаны. Токтобаева Динара, Кызылжар аймактык ооруканасынын уулу мейрбаны. Яркова Люба, кан алуу борборунун мейрбаны. Бөдөшева Нургүл, хирургия бөлүмүнүн кенже кызматкери. Сагынбаева Гүлбара, жугуштуу оорулар бөлүмүнүн кенже кызматкери. Каракулча районунун Мамытбек Жунусов атындагы жалпы дарыгерлер практикалык борборунун директору Зикир Чалович Шалтаков. Рахмат, Зикир Чалович, бүтелегейни премия сыйланып коюп, эми кут болсун, сыйлыкты жугуш керек да. Эми урматтуу чакырылган коноктор, дагы бир нерсени айткым келип отурат. Мен баягы ушул жанагы айыл башчыларын шайлап, ар бир айыл өкмөттөрдү кытырдык да, Талантой Чүйч менен. Анан алай Кудай келатса, ошо 24-oyuncu айтып берейин, жана өзүңүздөр уктуңуздар, бир машина авария болуп, ошол жерден 3 кишини сабап кетти да. Ошонун бирөөсү табылбай, жана бала 4 жашар кызы табылбады, экөөнү отаптыпты. Ошол түн ичинде келатсак, автобустан бир 3 жигит жүрүп чыкты да, Талантой Чүйч как раз ошо Алайкудан саат 10-дордо кечинде келатты элек. Ушундай бир машина авария болуп, экөөнү куткарып чыктык депчи. Ошол куткарган жигиттер ушул залда отурат да. Ошону сыйлап коюуга уруксат этиңиздер да. Ошону приказды кокус койсун. Жөнөкөй мамлекеттик администрациясынын ыраазычылык каттарын жана акчалай сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө буйрук кылам. 2021-жылдын 24-iyul күнү Мырзаке Каракулча Алайкы жол каттамынын 83-чакырымында Портер автоунаасы менен бара жатышып, көк арт айылынын 5 чараны кырсыкка кабылып, сууга түшүп кеткен аны куткарууга көмөктөшкөн Каракулча айылынын төмөндөгү тургундарына Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын ыраазычылык каттары жана акчалай сыйлыктары тапшырылсын. Каракулча айылынын тургуну Салиев Алтынбек Оючуевич. Жигиттерге олча койсоңуздар, эркектери зор. Куткарып чыккан боюнча асылтан жүрүп жардам берсиңер. 3 жаранды сактап калышкан. Каракулча айылынын тургуну Ахматов Алмазбек Айдарбекович. Каракулча айылынын тургуну Бектурсун уулу Фатбек. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин буйругуна алайык. Каракулча районунун аймагында өзгөчө кырдаалдардын алдын алууда жана анын кесепеттерин жоюуда жараткан ийгиликтери үчүн төмөндөгүлөргө Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин төш белгиси тапшырылсын. Каракулча райондук номер 26-жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Аттокуров Бакытбек Аязовичке тапшырылсын. Ошондой эле төш белге Каракулча райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Болтоев Абазбек Бектургановичке тапшырылсын.
Республикасының өзгөчө кырдаалдар министринин Ош областы боюнча башкармалыгынын башчысынын буйругуна ылайык Каракулча районунун аймагында өзгөчө кырдаалдардын алдын алууда жана кесепеттерин жоюуда жараткан ийгиликтери үчүн Каракулча райондук электр тармактар ишканасынын жетекчиси Мамашев Сыргак Маданбекович ардак грамота менен сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен Каракулча райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн номер 6 Каракулча райондук калктык куткаруу бөлүмүнүн өрт өчүрүүчүсү Абдыкаимов Малик Абдыкаимович сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен Айдаров Кайратбек Талантбекович сыйлансын. Ишинде жараткан ийгиликтери үчүн Бактынур продюсерлик борборунун коомдук фондусунун эл сыйлыгынын ээси төш белгиси менен Каракулча райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн начальниги Болтоев Абазбек Бектурганович сыйлансын. Болтоев чуйрукка дейли. Жақсылап қармап қойған жұмысты болсын дегендей да. Мен жаңағыдеки МЧС бойынша бұлардың да майлап өтіп кетті. Ошол жана баягы баланы издеп атканда биз жана кара суучу болгон Оштон отряд келип МЧСтин отряды жана биздин балдар барды ушул мен булардын эмгегин көрдүм да. Жанагыдеки суу менен арашат экен. Жана чоң тар суусу мененчи. Ошондо болгон жанагыдеки бактын түбү, таштын түбү ошого чейин чөгүп, ошо өз жаны менен кызмат кылышат экен да. Ошо биздин балдар эми, кыргыздын балдары го. Ошон үчүн буларга да ошо МЧСтин балдарына рахмат айткым келет. İşlerinde ilgili kalap etimlerden bugünkü özünüzler gördüğünüzler men ta Karakuzaylı hükümetimiz sıylığınız var böyle. Anda Karakuzaylı hükümeti öyle bir sıylıktı hazırlığına gelinizler. Canlı saylanan Kılavaylı hükümetimiz vardı. Siz dağı uzay yeri başı olup kaldınız. Medicina, muhallim kızlardı sizlerdağı öz sözünlerine bu tutamada ayıp etkiler mi? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу жыйындын катышчылары, урматтуу биздин медицина кызматкерлери, Каракулча айыл өкмөтүнүн атынан, өзүмдүн атынан сиздерди ушу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жогоруда ушул жакшы каалоо тилектер айтылды, белектер тапшырылды. Ушу белектер сиздерге буйруп насип болсун. Денсаулығыңыздар чын болсын, өміріңіздер ұзын болсын. Ошондой эле биздин билим берүү тармагындагы куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Биздин ушу билим берүү тармагысыз республиканын экономикасынын бардык тармагын элестетүү мүмкүн эмес. Ошон үчүн бул урматтуу мугалимдер, мектеп директорлору, Abdurrasul aka, sizin iyilikleringizler budan ары çek bol olsun. Karakulca rayonu, Karakulca ayıl ökütünün 212. buyruğunun 2020-21 okul yılındagı бүтүрүүчүлөрдүн арасында алтын тамга артыкчылык аттестаты менен алгандыгы үчүн Орозали Сайкылканов гимназия бүтүрүүчүсү Алайчиева Асылзат Бактияровна сыйланат. Karakulca rayonu, Karakulca ayыл ökütünün 20-21 okul yıllarının бүтүрүүчүлөрү арасында республикалык тесттеги эң жогорку 212 упай алган Орозали Сайкылкановдун автордук гимназия бүтүрүүчүсү Турганбаева Шырзада сыйланат. Ошондой эле грамота менен Токтомушев Кенжебек сыйланат. Karakulca rayonu, Karakulca ayыл өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын медицина кызматкерлери кесиптик күнүнө карата
Халкы медицина жактан тейлөөдө жараткан ийгиликтери, талыкпас эмгектери үчүн Акташ ФАП башчысы Сулайманова Жайнагүл Закировна сыйланат. Ошондой эле грамота менен балдарды жандандыруу бөлүмүнүн мээрбаны Ахматова Гүлнура сыйланат. Грамотасы менен тез жардам бөлүмүнүн башчысы Мураталиева Малике сыйланат. Ошондой эле ардак грамотасы Саргамыш ФАП башчысы Шамбекова Бурмаш Асановна сыйланат. Караулжа районунун Караулжа айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы Кыргыз Республиканын медицина кызматкери кесиптик күнгө карата калкты медициналык жактан тейлөө жараткан ийгиликтери 38 жылдык талыкпас эмгеги жана мыкты мээрбан төш белгиси алгандыгы үчүн Караулжа тиш эмканасынын медайымы Ибраимова Калыскан Мамажановна сыйналат. Rahmat deb bolcha qo'ysalar bo'la erkagi vardi derdi. Uzunchalik atayı sıyratgandan keyin. Endi uzunchachilarni unsab bergan Maytavay hukumatning boshchisiga aytib kelingiz ya. Siz dag'i rahmat. Hurmatlı bu jыйын катышуучулары, hurmatlı саламаттык сактоо кызматкерлери, сиздерди бүгүнкү кесип майрамыңыздар менен жактыктаймын. Сиздердин зор жоопкерчиликтүү ишиңиздерде ийгилик болсун. Ушу элибиздин саламаттыгынын сакчысы болуп, антансыктарымы былтыртан бери сиздердин ишиңиздер, жоопкерчилигиңиздерде 2-3 эсе көбөйүп отурат. Ылай-Талай аймагынын төмөндөгү саламаттыкты сактоо кызматкерлери көп жылдык үзүрлүү эмгеги жана саламаттыкты сактоого кошкон чоң салымы үчүн Ылай-Талай өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланышсын. Мамытова Гүлнара номер 7-ші юбилейлік дәрігерлер тобының дәрігері. Кенткеева Тура номер 7 юбилейлік дәрігерлер тобының медайымы. Ермекова Карамат номер 7 юбилейлік тобының медайымы. Чунусбекова Зура Ылай-Талай аймагындагы ФАПтын башчысы. Ишмамбетова Сүйүмкан Ылай-Талай аймагындагы Актерек ФАПтын башчысы. Ылай-Талай өкмөтүнүн башчысы Нурбек Жолдошов. Арпа Усмонов атында орто мектебинин бүтүрүүчүсү Сагырова Малика. Бүтүрүүчүсү Тойгонбаева Малика. Дагы медицина кызматкерлеринде акчалай сыйлыгым бар эле. Рұқсат етіңіздер. Досмотова Майрам. Садақанова Нурхан. Тоқтосунова Гүлпа. Абдрахманова Жумалев. Rahmat. Mına kichine kızıp atabız. Men bir жаңылык айтып берейинчи.
ballarga bererdim aslında. 2013 yılı bile ben o 2013 sokak hakim bolup gelip hani ertegine jumuşka kelsem машинада митип атат да Tokmok şaharı 3 mugallimge putovka Turkiyaga berdi depçi. Ana uçak jinim men geldim de men sokaktan ne görmedi ertegen men gelip jumuşka kelip Anam bu çıkıp saat ne kança tur ekan putovka dep salıngan sorsam aytat $900 jayıp birdi жазчы. Men bereyim uyat ko dep bir putovka жазып алгам. Как раз mugallimlerдин чогусу ошол бараккам. An ошол жерге барып туруп, глава айлык моторун күтүп туруптур. An ошол жерден айлык моторго айттым, "Ай, биз эми районго жаңылык киргиздеди. Мына мен бир путевка жазып келдим Турцияга деп берип коюн десем эле, жанымдагы бирөө чыкты, эмне Манастан чубак келди экен, мен деле бирде берем депчи. Андан кийин экинчи чыкты, мен да бирде берем депчи. Ошентип айтып ар бир айлык мотор 10 путевка Турцияга беришти да. Анан алар мугалимдерге барсак ишенбейт да. Неужели в Турцияга берип атасыңар депчи. Ansıganda bugün bizden ayrılık götürürse birinin aklından biri aşıvat hem bereli sözdü. Atayı silayışta geçtim gel girem ki Karagöz ayrılık götü getir, Kapçıgay ayrılık götü sıranmadan bağırtına verip koyalım. Rahmat, Karamazlar'ı bugünkü jeyimdin katışçıları, urmatlı Karagöz rayonundagı mediklerdi jeteklegen Zikir Çalıç, sizge çok rahmat, densoluk, işingizge iyilik kalayız. Oşa menen birlikte Karagöz elinin atынан Karagöz elinin ömür sakçıların çın yürekten kutluktauga ruhsat ettiңiздер. Oşa menenle birlikte bilim berүүnү жетектеп келген Абдырасул Бектемирович, sizge çın densoluk, işingizge iyilik, siz жетектеген коллектив дайым алдыда келатат. Өзүңүз айтып келаткандай 5 жылдан бeri. Быйыл да баятан бeri аябай сыймыктандым. Бизден Оразалиев агайыбызга чындыгын айтканда директорлор дайым сыймыктанып келгенбиз. Агай үчүн ушу күтүрөтө болуп чаап койсоңуздар болот. Агай берген чында автордук мектеп, Кыргызстанда жок мектеп. Анан Карагöz айыл аймагында ушул өмүр сакчысы болуп келген номер 6-үйлөр тобун фактарды бар жогун бириктирип туруп, мына конверт менен сыйлоого уруксат этиңиздер. Силерге келип алсаңыз конвертиңизди алып алыңыз. Geledat direke. Sıyrap koysun, konverti bilen bugün yaxşılar bile konverti yaxşılar okşayıp işine değilik. Özüңөр көрөдүсүңөр жаштар деп, Aziz Bektaş, Kapçıgay өкмөтү жаңы глава шайланды. Жаш балдардан бирок рахмат. Азыр уже главайлык өкмөттөрдүн баары темна Кудайга шүгүр жакшы жумуш кылып атышат. Мына Көгат, Кызылжар, Капчыгай бүт айыл өкмөттөрүбүз жакшы. Кудайга шүгүр, мына иштерин жакшы баштап атышат. Мен мына элдин астына айтып кетейин, биз бүгүн бүт контроль кылып атабыз. Ошол жайыт жолдордун эгин чабуу, элге кызматтап күнү-түнү жүгүрүп атышат. Men uşunu eğitim barından sözünü algan barın terim. Şu yerge yurtka kuyup işte berem dep. Anda Kapçıgay ayılıp götürür Aziz Bekar. Salmatları hurmatlı jeyinin katışуучулары, жана медицина кызматкерлеринин жалпы жамааты, сиздердин кесиптик байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жана да билим берүү тармагынын жалпы жамааты сиздерди да чын жүрөгүмдөн коллективдин атынан, өзүмдүн атынан жалпы куттуктап кетем. Биздин кичине чакан белегибиз бар эле, өзүбүздүн бийликтерибизде. Ошол тапшырыкка уруксат этиңиздер. Медицина кызматкерлеринин кесиптик майрам күнүнө карата ишинде жараткан ийгилиги үчүн Капчыгай айыл аймагына Терексу фабынын жетекчиси Көпкөзова Айылмаса Шеркуловна сыйланды. Номер 12 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Капарова Аида. Ana dagı kimler var eкен? Главайлы көтөрдөн ким калды ана? Чыгып куттуктап койгондо. Бүтүкпү барыбыздын чыгамдерге я. Жок, мына эмеге берели, чалмайыл өкмөтү келиңиз. Главалардын аттан улуураак кыз бир базга өтүп кеттиңиз, эл жупту келиңиз.
Урматтуу Карагылжа эли, урматтуу залдын ичиндегилер, урматтуу жалпы кыргыз эли. Чындап эле бизде мына мектепти бүтүрүүчүлөрдө жакшы жетишкендер болуптур. Биз мактанбай эле биздин мектепте бар өлкөдө ушу Чорна Кештин Манастагында бизде өтө жакшы жетишкендик. Сиздерди баардыгыңыздарды кесиптик майрамыңыздар менен медиктер, медицина сакчылары чын жүрөктөн жалпы айыл өкмөттөрдүн атынан, өзүмдүн атынан куттуктап кетем. Эң эле жакшысы анча-мынчаны бекитип чыгарбай эле чын жүрөктөн эл үчүн кызмат кылганды Кудай бизге насип кылсын. Аманчылык болсун. Рахмат чоң Кулайга. Анда бир эки кишиге куттуктоо сөзүн берейин. Эми Бакыт Байкөз дептин начальнигине мунун эми кылган эмгеги зор. Действительно жолдо атабыз, канча деген жолдо жүрөт, күнү түнү жумуштарын кылып атышат. Анан кийин Мартбек бар, ровдун начальниги ушу эки жетекчиге сөз берейин, ушулар дагы эл журтту куттуктап кетсин. Рахмат. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен ушу бүгүн Зекиракан коллективин чын жүрөктөн куттуктап кетем. Ушу бардыгына ушу иштеринде ийгилик болсун, ушу денсаулыктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Биз да ушу Зекираканы да анан кийин мына райондук мамлекеттик администрациянын жетекчилерин бар ушу жерде куттуктап өтүштү, мына акимчиликтегилердин баары. Райондун адамдарын да ушу куттуктайбыз. Чын болсун, денсаулыктары чың болсун, өмүрү узун болсун. Ушу жаш балдарга ушундай билимди бере бериңиздер. Анан ушу биз дагы баягы табигаттын кырсыктарын жойгондо мен ушу өзүм коллективиме да чоң рахмат айтам да. Ушу баарыңыздар тынч болуңуздар, эсен болуңуздар. Бакыт Байке, сиз сөз бербейсиз. Медицина кызматкерлери жолуңардын ишин бар менин мойнумда деп турупчу. Баарын жасап беребиз деп туруп. Мартбек келе. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Урматтуу медицина кызматкерлери, урматтуу ийгилик ээлери, сыйлык ээлери, баардыгыңыздардын майрамыңыздар кут болсун. Баарыңыздарга ден соолук, үлгүлүүлүк, бактылуу, бакубат жашоо, ар дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Урматтуу сыйлык ээлери, сыйлыгыңыздар кут болсун, бул чек болбосун. Мындан ары дагы чоң ийгиликтерге, сыйлыктарга жетишиңиздер. Ошо Карагылжабыз өсүп өнүксүн, ар дайым тынччылык болсун, мамлекетибизде өсүп өнүгүп боло берсин. Рахмат. Рахмат. Эмне үчүн мен бул жетекчилерге сөздү берип отурам. Базар күнү мен өзүм бир соц кызматкерибиз менен чыгып алып, ушу медицина кызматкерлерин кыдырып чыктык да барынча. Анан чыгып алып, ошол баратып бирден тот, бирден сок алып алганбыз. Кокуйго эми уят майрамдар менен куттап коелу депчи. Бул адамга көңүл да, көңүл. Көп айрыкта эмес, сый урмат да медицина кызматкерлерине. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, урматтуу айыл өкмөттөрү, негизи мына мугалимдер менен биздин врач, ушу кызматкерлерибиздин баары тең көңүлүңөргө жакшыраак алып койсоңуздар да. Барган жерден көңүлдөрүңөр айтып, жакшы мамиле кылып, колуңан келсе бир жакшылык койсоңор, булар да ыраазычылык кылат. Анан бул кызматкерлерди элге жакшы иштеп берет деп ойлойм да. Ошон үчүн баарын колдоп берип турсаңыздар, дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун, ишиңиздерде ийгилик болсун. Урматтуу жетекчилер сөз берди деп таарынбагыла, бүгүн колдон келген жумушубузду кылдык окшойт. Ушу биздин жакшылыгыбызды бөлүшүп кеткениңизге баарыңарга рахмат. Сыйлыгыңар кут болсун.